быйылкы жылы бир мындай браконьерди суунун бетинен көрө элекмин. Браконьерлик тоорлор менен күрөшүү бул эң негизгиси эле мына 1 жыл мурун, 2 жыл мурун убакыттарда болгон. Бул биздин өлкөгө мыйзамсыз синтетикалык тоорлорду, негизи эле синтетикалык тоорлорду киргизүүгө тыюу салынган. Браконьер деп айтпайбыз эми, ушул жанакы масса түрүндө балык улоогондор да, ошолор колдонушат экен. Анан булар колдонгондо ушул жанакы жөн эле балыкты кармабастан ошол эле синтетикалык тоорлорду ошол жерине таштап кетип, бүгүнкү күндө ошол таштандыга да айланып атпайбы. Жумушка келгенибизде көлдөн тоорлор көп чыгып, ошол бир тоорду чыгарганда, бир тоордон ишенесиздер, бир 40-50 килограммга чейин балык илинип калат эле. Жанакы сезон учурларында. Ошол даже ошол чыгарып аткан жанакы тоорду кармаганга жер жок болот эле, балыктын көптүгүнөн ушундай болот эле. Быйыл мына салыштырмалуу көлдүн жээктеринде малектор абдан көп болду. Ушундай саны көп көрүп абдан суктанабыз. Көлдүн ичинде деле, көлдө бир убакытта деле караса көлдүн үстүндө балыктар уже секире башташат, тоже мындай сүйүндөтөт. То есть баягы чоң балыктар жетише баштады. Мына 1-2 жылдан бери кайтарып атып, балыктын да көлөмү чоңоюп, браконьерлик канча аз болгон сайын жаныбарлардын да саны көбөйө баштады да. Браконьер менен күрөшүү багыты ушул болду да, алардын жанакындай таштап же салып кеткен нерселерин баарын жыйнап, күн түнүнө карабай. Былтыр өтөнчө түнү көп иштедик. Анткени күндүз чыксаң таза эле, бирок базарларда, көчөдө балык саткандар көп угат элем да. Анан абдан таң калат элек. Бул кайсыл жерлерде, кайсыл малда көрсө булар түнү келип 1-2 саат жетиштүү эле убакыт экен. Келип ошол тоорлорун салып кайра чыгарып кетишчү да. Анан түнү көп иштеп, ошентип алардын тоорлорун ала баштадык. Өздөрүн кармап, тиешелүү министрликтерге да өткөзүп, аларга да кабар бере баштадык. Алар да өз тарабынан иштей башташты. Бир убакта ушу көлдүн үстүндө браконьерлер ийгилик кылган болсо, бүгүнкү күндө уже алар ээ боло албай коркуп калышты да. Биз жаңы келип тоор чыгарып атканда бир тоор 15-20 метр эле 20 тоорлордун баарын чыгарчубуз. Бири-бирине уланып кетирген, ошондо бир чыгарганда деле мисалы 2000-3000 деп тоор чыгарат элек. Ал баягы тоордун көптүгүнөн болуп кеткен, анан үстүнө салынып кете берген. Мына ушунун баардыгын анализ кылып отуруп, мына жетекчилер, өлкө башчысы, биздин жетекчилерибиз ушунун баарын көрүп, атайын тиешелүү структураларга тиешелүү шаймандарды алып берип, шарттарды түзүп берип, ушул жумушту туура багытта кылганда мына быйыл 3-жыл. Анан баардыгына мына ушуну каршы иштерди жүргүзүп атып, браконьерлерди токтотуп, тазалап, сеткалардын баарын алып, түшүндүрүштөрүн жүргүзүп, бүгүнкү күндө быйылкы жылдын бүгүнкү күндө браконьер көрө элек. Ошо токтоп, ошо жок болуп калды. Келгиле кыргыз элим. Ушу биздин ысык көлүбүздү келечек муунга таза бойдон өткөрүп береличи.